жакшылап даярдап процедура боюнча Адахан Кисимович сөзгө. Рахмат. Ошол маселе талкууланып башталганда эле биринчи сунуш түштү да. Ошо келген ирети менен эле добушка коюп отура берсек, ошондо эле чечилип калмак. Добушка кандай болуп коюлушу керек? Кийинки жумада булар өзгөрүп кетпейт. Бул өзгөрүлүшү кыйын. Буну өзгөртүрүш үчүн кожоюндардан сураш керек. Кожоюндары чет өлкөдө жүрөт. Аристин кожоюндарын бүт баары чет өлкөдө. Акча бере турган инсандар да ошол жакта жүрөт. Азия өнүктүрүү банкы деп атат. Азия өнүктүрүү банкы менен маселени чечиш үчүн Манилага барыш керек. Мына Нарын областындагы таза суу долбоорун ишке ашырып аткан ошол Азия өнүктүрүү банкы алардын кеңсеси Манила шаарында. Туурабы? Аристин айымы. Жок, Азия өнүктүрүү банкы бул дүйнөлүк банктан алып атабыз. Мен сизден сураган жокмун да. Бул кишинин айтуусу боюнча Азия өнүктүрүү банкы менен иштеп атат. Нарындагы таза суу долбоору. Азия өнүктүрүү банкы кеңсеси Манилада. Мен ошону айтып атам. Анан маселенин баардыгы ушундай айтылып кетти. Бюджетке кирип калган деп шашылыш түрдө бизди кыйнап койду деген сөз угулду, эгер туура көрсөңөр. Бул бюджетке кирип калган акча экен. Бюджетке кирип калган акчаны өкмөткө тапшырбай, эмне үчүн биз Ариске тапшырып атканыбызды эми мен ачык айтып коеюн, жигиттер. Бул баягы пулду адалдоо да. Бул жанакы Аристин ичине кирип алган 5-6 киши бар. Ал жакта өздөрүнүн кишилери бар, жетекчилери бар. Булар кыргыз өкмөтүнө караганда ошол жактан келгендерге көбүрөөк отчет берет. Ошолордон көбүрөөк көз каранды. Кыргыз өкмөтүнөн көз каранды эмес булар. Мен биринчи сүйлөгөндө сунуш киргиздим, муну четке кагалы. Эмне үчүн? Кесиптештер туура түшүнгүлө. Ушунусу мындай кылалы, кийинкисин антпегиле. Кийинкисин антпегиле деген менен биз 3-чү долбоорду колдоп берип атабыз. Кийинкисин антпегиле менен. Мына кечеки $80 миллион кредитти дагы макул кийинкисинди антпегиле деп башынан сылап коюп колдоп бердик. Эми мунусунда да кийинкисинди антпегиле. Кийинкисинде эмес, булар 10 жылдан кийин деле ушундай кылат. Эгер министрдин орун басары ар бир сүйлөгөнүңүздө эле өзүңүзгө бирдеме тилеп алат экенсиз да. Адистердин баары, мыктылардын баары Ариске кетип калган деп. Анда мен сунуш киргизейин. Аристи кыргыз өкмөтү кылып дайындайлы, келгиле. Эгер баш иштегендердин баары ошол жакка кетип калган болсо, баш иштебегендердин баары министрлер кабинетинде отурган болсо, алмаштырбайлы ордун, кандай дейсиз? Кандай дейсиз? Адахан Кимсовбаевич, бул деген ары бир өзүнүн тармактары бар. Ошол тармак боюнча билесиз, булар Аристе айлыктары орточо буга чейин айтып атпайсызбы, $3-4 миң андай жок. Аристтерге бир кескеме бар. Жок, бир ошону бир ага чейин жетем, Адахан Кимсовбаевич. Ошол боюнча эң орточо 65 миң сом алат. Бул 65 миңдин ошон 20%-ын төлөп берет. Ошо где-то 50 миң, 60 миң сомго чейин алышат. Анан ушу жакшы адистер чындыгында баягы проектте иштегендер ушул кичине акча таба алайлы деп ошо Аристте иштешет. Анан сиз айтып атпайсызбы, ушу $50 миллион бул деген азыр бюджетте каралган эмес. Бул жаңы проект. Кечирип кой. Сиз ушу бюджетте токто. Кечирип келдиң, токто. Бюджетке кирип калган деп Аристин өкүлү сиз айттыңыз, туурабы? Мен айткан жокмун. Сиз айттыңызбы? Бул мен тактап кетейин. Бул дүйнөлүк банктын портфелинде. Дүйнөлүк банк бюджетке кирип калган деп айттыңызбы? Жо, бул Минфиндин бюджетин биз айта албайбыз да. Бул дүйнөлүк банктын портфелинде кирген. Көрдүңүзбү, Чыңгыз мырза? Ушул бөлмөдөн чыкпай атып 2 жолу калп айтышып атат. Адахан Кимсовбаевич, уруксат берсеңиз мен... Кое тур, Руслан, кое тур. Эми караңыз. Мен ар бир оозуңардан чыккан сөздү жазып отурам. Бюджетке кирип калган деп шашылыш түрдө даярдап койдук деген сөз чыкты бул айымдан. Уктуңуздарбы барыңыздар? Күбө болдуңуздарбы? Эми көрдүңүзбү? Заматта башка түшүндүрмө берет. Адахан Кимсовбаевич, Руслан, шашпачы айланайын. Тартипке мен чакырам. Өткөндө эле сен министр айтпадыбы, министр? Кое турчу айланайын. Мындай сабыр. Ошондуктан биз эгерде өзүбүздүн позициябызды бекем кармайбыз десек, булар да көнүп калды. Макул кийинкисинде андай кылбай кылгыла, жакшы балдарсыңар, акылдуусуңар, койгула, антпегиле деп кийинкисинде оңдоп келебиз деп булар убада берет. Оңдобойт. Мына ошондой менен Баткен областындагы дал ушундай позиция менен азыр
Былтыры үйлөрү күйүп кеткен 128 үй бүтүндөй жараксыз болуп отурат. Былтыры Тажикстан менен болгон Когалаңдагы күйгөн үйлөрдүн 128-и жараксыз болуп отурат. Анан айтып атат, эми үчүн десе кыргыз өкмөтү жооп берип атат, администрациясы жооп берип атат. Эми буларды түрктөр келип берген эле. Биз түрктөргө кантип айтабыз деген жоопту берип атат. 128 үй жараксыз бүгүн. Азыр Баткен областына дагы 50 миллион долларды алабыз дейт. Ошол 50 миллион доллардын канчасы айлыкка кетет? Баягы 5-чи компоненттин мен башын чыгарбадымбы мен сиздерге? Айлыкка кетет, аудиторго кетет, кийинки консультанттарына кетет. Биз, Чыңгыз Азаматович, принципиалдуулугубузду көрсөтүшүбүз керек дагы, четке кагышыбыз керек. Бул келишим эгерде аларга айырмасы жок, ким аткарат? Биз 100% кыргыз өкмөтүнүн мойнуна жүктөлгөн келишимди алып келсин дагы, ошондо биз колдоп берели. Эки кол, эки бутубузду көтөрүп. Түшүнүктүү. Алхан Кенсенбаевич, рахмат чоң.